Ошондой эле болуп атат. Маматжановдардын үй бүлөсү Айтар апага карата даярдыктарды көрүүдө. Аталган үй бүлө аралыктын өкүлдөрүнөн куралган. Алсак Саида Сабирова Өзбекстандан кыргыз жигитине турмушка чыккан. Мен өзүм Өзбекстандан кыргыз баланы сүйүп калып келгем. Бул жаккачы биз Ташкентте бирге окуганбыз. Мен журналистиканы, ал юридический факультетте бир курс балан чоң курста окуйт эле. Биздин земляктар менен дос эле. Өзбекстан, өзбек достары менен жүрүп, бирге аштарга барат элек, землячество болот эле, анда аш жейт элек ар неделе суббота күндөрү. Ошол жигитти сүйүп, турмуш кургам. Каарманыбыздын учурда 3 уул, 1 кызы бар. Келиндери кыргыз, казак, өзбек улутунда. Каада салт үрп-адаттары көбүнесе кыргыз элине басым жасалганын билдирет. Үй бүлө мүчөлөрү ынтымакта жашап келишет. Бардык мамлекеттин алтындарын топтоп алгам дейм да, кудаларым деле алтын. Эң жакшы адамдар, казактар деле эң жакшы адамдар менен кудалашкан, кыргыздардын деле, өзбектердин деле эң жакшы адамдарды кыздарын алгам. Үмүтай Омаралиева бул үй бүлөнүн кенже келини. Жолдошу менен бир класста окуп, турмуш курганын айтат. Учурда бир баланын энеси. Үлгүлүү үй бүлө катары башкалардан айырмаланып, бирин-бири ар тараптан колдоп турушат. Мен өзүм деле таң калдым да кандай болот экен депчи. Анан кийин бирок бул үйгө түшкөндөн кийин андан эч кандай билинген жок да, өзбек кыргыз болуп бөлүнгөн эч кандай билген жокмун. Наоборот, мени мындай кучак жайып, жакшылоо салышты да. Анан кийин бул үйдө көбүнчө дружность биринчи болуп чыгат экен да, мындай болчу. Вообще билинбейт да. Анан бул үйдө көбүнчө биз кыргызча, өзбекче аралаштырып сүйлөй беребиз. Бирибизди жакшы түшүнөбүз. Ар тилде сүйлөшөт элечи. Маматжановдардын үй бүлөсү мамлекеттик кызматтарда эмгектенип келишет. Үй бүлө мүчөлөрүнүн кесиби да бир болгондуктан, келиндерин бул тармакка окутуп, юристтердин катарын толуктаткан. Биздин той чоң авсуну менен 2 той тең болгон. Биздин тойубуз ошондой чоң авсун казачка болуп, биз экөөбүз тең бир үйгө келин болуп түштүк. Экөөбүзгө тең жакшы мамиле кылды апам менен атам. Кыргызстанга келип, мен өзүм Өзбекстандан келин болуп түштүм да. Окууга келип, юридическийде окуп бүтүп, апам ошончо кеңирчилик жаратып берди, атам менен апам. Менден кийинки кайныкем кыргыз кызга үйлөндү. Экөөбүз бир семьяда, азыр бир үй бүлөдө, бир тамасында жашайбыз. Бири-бирибизди жакшы көрөбүз, бири-бириз менен талаш тартыш жок. Көбүнчөсү ойлойт, бир кыргыз менен өзбек болуп урушуп кетет деп ойлойт. Жок, биз андай эмес. Мен асын жакшы көрөм, ал да мени жакшы көрөт. Кыргыз-өзбек элинин биримдигин бекемдеген үй бүлө коомчулуктун кызыгуусун арттырып келет. Бир эле кыргыз каада салттары сакталбастан, өзгө улуттун үрп-адаттары да эске алынат. Эң негизгиси кыргыз-өзбек бир тууганга айланып, достук мамилелери бир тепкичке жогоруда турат. Зарина Рахманбердиева, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.